Kazan şahrı, Tataristan. Bu yerde belbo güreşi boyunca dünyanın çempionatı bolup öttü. Bu kadetler arasında jana maladyoshkalar arasında. Oşo jönde toluktoo kirgizip koyun dedim böyle. Norken rayonundan bizden palban kızlar dağı barıp katışkan. Söz hazır oşalar jönde bolmokçu. Birinci Şaybekova Mırzayım degen kızыбыз, ikinci kızыбыз Topçubayeva Aynazik. Bu Aynazik 48 kilogramda, berki kızыбыз 60 kilogramda. Bular ağa barış üçün Issıkköl'dögi birincilikti tutup algan. Issıkköl'übüzde bolgon. Keyin oşol jakka mындайча айтканда лицензия менен Аканов Чыңгыз агай апарып келди. Эми азыр сөз Нокендеги спорт көйгөйү боюнча кичине оюму бөлүшүүнү туура көрдүм. Эми ошондо интернеттен да карап отурдук да, мисалы Айназик утулуп калган кыз Өзбекстандын чемпиону. Чын-чынына келгенде чемпион кыз. Өтө окумуш, жакшы күрөшкөн. Ана мына европейский стиль деп коет да, Европадан биздин кыздар менен күрөшкөн кыздардын баардыгынын эле бою узун болуп калып атат. Белбок күрөшүндө бой узундарга беркиниси кичине болуп калса эле кармашканда өтө кыйын болуп калат да. Эми ушул жактарына назар салдым да. Эми бул кыздарыбыз жөнүндө булар Шайдан айыл өкмөтүнө карайт, Нокен районунун Тоскол деген айылынан болот. Буларды былтыр Чыңгыз агай менен сбордо Арсланбапта жолугушуп таанышып калганмын. Эми эгерде сен күрөшсөң дейт, утулуп атсаң үйрөнүп атканың дейт. Бул Буасар Шайтиевдин сөзү 3 жолку олимпийский. Утулдуңарбы кыздарым? Значит, силердин үйрөнүп атканыңар. Силер азыр эми учкан кызсыңар, мен түшүндүм. Азыр Айсулуу Тыныбекова, Меримдер миңдеген улан кыздардын жүрөгүн ойготуп койду. Ошолордай болуңар келет. Бир барып утулгандан кийин азыр эч ким деле Нокенден кыздар, балдар эч качан барган эмес Казанга. Эч качан. Силер биринчи чабылекейсиңер, жолду көрсөтүп, Нокен районун танытып, кыздарыбыз, улдарыбыз, силер биринчи жолу алгачкы чабылекейсиңер барган. Силерде азыр жеңиш, силерде азырынча. Куда буйрса дагы көп барасыңар. Менин эми сүйлөгөнүмдүн максаты үчүн сапарга экинчи жолу кайталап сүйлөп атат дейт. Bunday спорттун көйгөйлөрү бизде район боюнча көп чындап алганда. Эми ушу кыздарымы мындан ары дагы спортту таштабай өнүктүрүп, анан Шайдан айыл өкмөтү, Тосколдогу лескоздун директори, мисалы Шайдан айыл өкмөтүнүн башчысы Эркулов Канжар Кубанычбековичке. Ал эми өзүбүздүн жакында акимибиз болду, Ишембеков Талай Ишембекович. Дерге мында кайрылып кетким келет да. Тосколата лескоздун директору Алыкулов Шергазыларга. Бул Шайдан айыл өкмөт, өзү негизи Нокен району айыл башчыларына биз мындай күрөшкөн кыздарыбыз менен, улдарыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Жана буларды ар тараптан колдоо көрсөтүш керек деп эсептеймин мен. Куда буйрса биз акимге кирип, бул жөндө чогулуштарды кылып элдерге кеңири таанытабыз. Себеби 3-чү орунду алган 2 жигитибиз бар булардын арасында. Мен азыр ал жөндө токтоло кетемин. Ушу кыздарыбызга мындан ары үмүт берип, Нокен району боюнча мындай кыздарды карашыбыз керек биз. Мына жакында Өзбекстанда чемпионат болот, ошого даярдык көрүшүбүз керек. Менин эми полномочиям болгону Мас спорт мектебинин директорумун. Мен район боюнча суранаган аламда, шу айыл өкмөттөрүнө, лескоздун директоруна суранып, ишкерлерге, мына Москвада ишкерлер бар, окуучуларыбыз бар. Бул кыздын тренери Рахманбердиев Замин деген агай бар. Мына ушу кыздарды Тосколдон келгенде үйрөтүп, даярдап, убагында өтө жакшы күрөшкөн бала болгон бул Замин деген. Мына булар батыр эме, ким батыр? Биздин ошо Тосколдук кыздарыбыз, силер батырсыңар кыздарым. Силер Татарстанга барып күрөшүп,
эки жолу утуп, анан утулуп, ошо Өзбекстан менен күрөшкөн күрөшүңү көрдүм. Алар чемпионат кыздар. Бизге дагы эми Нокен району боюнча жардам керек. Силерге окшогон спортсмен кыздаргачы. Ошондон дагы бир жолу Шайдан айыл өкмөтүнүн башчысы Эркулов Канжар Кубанычбековичтен суранып кетемин. Тоскул ата лескозунун директору Алыкулов Шергазы, айыл башчылары, анан ишкерлер спорт ушундай колдоого муктаж болот. Спортто акча көп кетет. Бир чемпионду даярдаш үчүн 5 жыл, 10 жыл убакыттар кетет. Ошо жардам берүүңүздөрдү мен сиздерден суранып өтөмүн. А эми силер Айназик менен Мырзайым эч качан маанайыңарды түшүрбөгүлө. Силер жашсыңар, алдыда жакшы күндөр бар, алдыда спорт бар. Кудай буйрса баары жакшы болот. Күзгүгө даярдангыла, мен дагы колуман келишинче жардам беремин. Чогулуштарды кылабыз, акимибизге киребиз Кудай буйрса. Бардык нерселерди, көйгөйлүү нерселерди чечебиз силер үчүн. Биз ошон үчүн иштеп жүрбөйбүзбү, көйгөйлөрдү чечемди. Ошо мен районный масштабта чынында күчүм жетпейт, полномочиям дагы жетпейт. Бирок мен ушулардан суранып гана кете аламын. Эми кийинки чемпиондор масс спорт мектебинде тарбия алган, ошого Татарстанда Мамадыш деген шаарда өтүп 3-орунду алган балдарыбыз жөнүндө айтып кетейин. Мен өткөндө мында айтып кеттим эле ошо балдар жөнүндөчү. Бул 20-30дан ашык эмелер болду да, мындай балдар болду. Мамлекет катышты да 20-30дан ашык. Ошолардын ичинен мен азыр фамилияларын эминде айтып эле берейин. Азыр уруксат берсеңер мен жазып алдым эле дегилерим. Так, жазып алдым эле, ошону айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Мына масс спорт мектебинде 3-орунду ээлеген Кайыпбердиев Нурканат, бул 65 килограмм экен. Ал эми Абакулов Байыш 3-орун. 3-орунду ээлептир. Мен өткөндө бул жөнүндө айтканмын. Андан тышкары мына эң жакшы күрөшкөн деп мына Урайымжанов Элдос айтып атышат. Эми 3 жолу утуп, акыркында бул спорт мындай жестокий нерсе да. Спортту тасын утуш керек. Болбосо спорт өтө чоң мафия дүйнөлүк аренада. Ошо Татарстан менен күрөштү 6-2-ге утуп аткан жеринен утулду. Эми муну ким көргөндөр болсо дагы мындай өзүңөр текшерип көрсөңүздөр, өзүнүн жери, өзүнүн эли. Болбосо бул бала мындай чемпион боло турган бала эле. Элдосчу Урайымжанов. Ошого мына спортто өтө катаал, анан көп систематический тренировкаларды мындай кылып өткөрүш керек да. А бул жигиттердин, балдардын тренери Калдаров Төштүк деген масс спорт мектебинде окуйт, өзү мастер спорт. Эми сиздерге спорт жөнүндө аягында эмне айтып кетмекчимин. Сиздерге бир мотивация айтып берейин. Болгон окуяны бул тарыхта бар, интернетке кирсеңиздер деле болот. 1952-жылы Хельсинкида, бул Финляндия, Олимпиада болгон. 52-жылы Хельсинкида. Ошондо азыр мен айта турган палван бул Яков Пункин деген. Яков Пункин Григорьевич деп. Бул өзү мурун стил грек-рим деп коет. Классический барба менен машыккандагы согуш убагында пленге түшүп калат. Пленде 2 жолу качып, кайтара дагы пленге түшүп, өмүрүнүн 3/1 бөлүгү, мындай жазганда 3 жылдан ашык концлагерге түшүп калып өтө кыйналат. Өзү али күрөшүп жүргөн чемпион Украина болот. Мына максатка жетүүнүн жолу. Бул дүйнөдө реальный бардык нерсени аткарса болот, эгер адамдын күчү жеткен нерсе. Бул согуштан кийин кайтара согуштан биздикилер бошотуп алганда, муну Бухенвалда деген шаарда болот да бул түрмө. Бул 36 килограмм чыккан. Элестетип атасызбы? Пленден кийин 36 килограмм чыккан. Бул согуштан кийин
кайтара машыгуусун баштайт өзүнүн. Өтө катуу режимде машыгат, Украинанын чемпиону болот. Gelip жүрүп анан кийин ошо Хельсинкидеги Олимпиадада 1-орунду ээлейт. Интернеттен кирип карасаңыздар болот. Яков Пункин 62 килограммда 1-орунду алат. Мына сиздерге мотивация, бул болгон окуя. Мына адам биз кичине эле нерседе утулуп калсак, чемпионат Киргизияда утулуп калсак, областта утулуп калсак, күрөшкө барбай коебуз. Машыкпай коебуз, менин колуман келбейт экен деп. Мына мындай мисалдар миң деп. Мен азыр атайын ошо Яков Пункинди алдым. Элестетиңиздер, пленден кийин 36 килограмм болгондо. Канча тердеди, канча машыкты, канча убактысын берди, ден соолугун берди, максатына жетти. Эми ушу урматтуу кыздарым, мырзайым, Айназик, Елдос, жакшы күрөшкөндөр, утулуп калгандардан şu нокендиктерге эмес, бүтүн Кыргызстанга кайрыламын. Эч качан алдыңа койгон максаттан кайтпагыла. Аны үчүн күрөшкүлө. Утулганың, үйрөнүп атканың. Алдыңарда чоң сыноо бар. Бардык спорт түрү бул күчтүүлүктү, чыдамкайлыкты, өжөрлүктү, психологиялык тең салмакты сактоо болот. Биринчи кезекте психологияга коюш керек адам. Утканда эмне болом, утулганда эмне болом деп. Кытайда бир пословица бар. Мага жакпайт, бирок спортко арналган пословицада ошону айтайын. Утулган жетим дейт, уткандын атасы көп дейт. Маанисин түшүнгүлө. Утулган жетим, уткандын атасы көп дейт. Проигравший сирота, выигравший отец много дейт. Се уткан адамдарды ар ким келип куттуктай берет, тренерлери көбөйүп кетет, элдер куттуктайт. А утулган адам эч ким куттуктабай, жетимге окшоп калып калат деген мааниде. Бул китайский поговорка, бирок чындык поговорка. Канчалык утулган сайын ошончолук өжөр болуңуздар. Ошончолук өжөр болуңуздар. Куда буйрса булардын бардыгын нокенге чакырып, чогулуштарды кылып, балу белектерин берип топтоого мен аракет кыламын. Жана сиздерге дагы бир жолу сөзүмдүн аягында Яков Пункинге окшоп өжөр максаттуу болуңуздар. Дайыма сиздерге ийгилик каалап, сапар агайыңар.